time. Эрежесиз эр уруш бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө кулачын жайып популярдуулукка ээ болуп жылдызы жанып турган учур. Акыркы жылдары Кыргызстан дагы бул тармакта жаңы деңгээлге көтөрүлүп, мушкерлерибиз кыргыз желегин желбиретип, дүйнө элине таанып жаткан маал. Мына ошол эрежесиз эр уруштун спортчулары үчүн дүйнө жүзүндөгү белгилүү ареналарга чыйыр жол салып берген. Кыргыз байрагын, кыргыз баатырларын дүйнө элине тааныткан жана эң негизгиси спортту сүйгөн мекенчил инсан бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Руслан Кыдырмышев. Каарманыбыз 2011-жылы аралаш мушташтын бразилиялык версиясы Валетуда Федерациясынын вице-президенти болуп дайындалган. Ал эми 2014-жылдан тарта бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын президенти катары эмгектенип келет. Таэквондо боюнча кара кордон ээси, спорт меценаты, беделдүү ишкер, сыймыктуу уу жана татыктуу ата Руслан Кыдырмышев спорт жашоосунун маанилүү бир бөлүгүн ээлеп алганын айтып, кызыктуу маек куруп берди. Эми мурун спорт бир кем дегенде, эң дегенде бир 3-чү орунду ээлесе, мен айтар элем азыр чындап келгенде спорт азыркы менин жашоомдун биринчи орун ээлеп калсам деп болуш керек. Эми конечно же үй бүлө деген башка нерсе, бирок менин жашоомдо, тиричилигимде жумуш, бизнес, кайсы гана нерсе менен алектенбейин, спорт мен ойлойм азыркы менин жашоомдо биринчи орунда турат го деп. Чындап жаш кезимден өзүмдү мен бир профессионал спортчу көрөт элем. Чындап келгенде бул жакта мен бир жаш кезектеги бир эки кыялым бар эле да. Бир чоң бизнесмен болуш, экинчиси чоң спортсмен болуш. Баягы акыры отуруп, баягы же тигини же муну тандаш керек болуп калды, же профессионалдык спортчу болуш, күнү түнү ошол тренировка кылыш, же болбосо ушул баягы бизнесмен тарапын тандап алыш деген баягы убакыт келди, үйлөнүп, жайланып дегендей. Аны ошол кезде мен ушу кой баягы анда деле бир 22 жашка чыгып калганда, азыркы кезекте 23 жаштан деле баштап атышпайбы чоң спорттучу. Бирок ушул бизнес тарабын тандап алып, ошондон бери баягы чоң профессионалдуу спортчу болгонго баягы үмүтүм үзүлдү дегендейчи. Бирок мен айтар элем, өзүм боло албасам дагы баягы азыркы кезекте көптөгөн жаш спортсмендерге бир чоң бир жакшы шарттар түзүп бергениме ичимен бир чоң сүйүнүчүм бар. Каарманыбыз жетектеген бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясынын өткөргөн турнирлери акыркы жылдары бийиктеп кичке көтөрүлүп, дүйнө жүзүндөгү алдыңкы UFC уюмунун деңгээлине чамалаш болуп баратканы албетте сүйүндүрөт. Мушкерлерибиздин таразага түшүү маалында кымбат унаалар менен келиши, аларды жарк-журт этип сүрөткө тарткан фотографтардын тосуп алуусу, аренанын жасалгасы жана көрөрмандардын барган сайын көбөйүүсү бул биринчиден аталган уюм дүйнөлүк стандарттан кем калбай иш алып барып жатканынан, ал эми экинчиден биздин мушкерлерибиздин спортко болгон сүйүүсүн ого бетер арттырып жатканынан кабар берет. Дүйнөдөн чыккан шерлерди каттаган Шердок порталына биздин мушкерлерибиздин таймаштагы көрсөткүчтөрүн киргизип, спортчуларыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүдө Руслан мырзанын эмгеги зор экенин санагачтары белгилеп өтүштү. Руслан Кыдырмышевти өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Эл баалайт, канчалаган кыргыздын мушкерлерин көтөрдү, канчалаган турнирлерди өткөрдү. 4 жылдын ичинде Руслан 50 турнир өткөргөнгө жетишти. Мына президент болуп турган кезинде биз көрдүк. Мен өмүр бою ушу спортто келатам, өзүм билгенден бери, кичинекей кезден бери көптөгөн спорт меценаттарын көрдүк. Президент федерацияларды көрдүк. Мынчалык иш алып барган кишини биринчи жолу көрүп атабыз. Мен Кудайга миң мертебе ыраазымын. Руслан Кыдырмышевтай жигиттер Кыргызстанда төрөлүп, биздин арабызда жүргөнүнө. Кудайым буюрса, мына Руслан Кыдырмышевдин ушундай демилгеси менен,
ушундай күчү менен биздин ушу командабыз, мына ВЭФ федерациясынын командасы баарыбыз мына дүйнө жүзүн багынтабыз, дүйнө жүзүнө кыргыз эли ким экенин таанытабыз деген тилегибиз бар. Спорт шеберлерине абдан чоң салымын салып, өзү патриоттук сезимин ойготуп, кыргыз элим, кыргыз жерим, ушу Кыргызстандан туусу көтөрүлүп турсун деп ар дайым алдыда жүрүп, азыркы жаш келечекте муундардын баарын алдыга алып, алакандай кылып көтөрүп жүрөт десем эч качан жаңылбайм. Азыркы учурда ММА вид спортасы дүйнөлүк аренага уже жетти десем адашпаймын. Анткени ошондой эле биздин боецтер чоң организацияларга согушуп атат. Ошонун организацияга чыгып согушуп аткан 70% салымы бул Руслан Байкенин аркасынан деп айтсам болот. Ошондой эле мисалы үчүн Руслан Байке келе электе жөн эле бойлорго согуша берчик. Шердок рекорд ошол киргизе алчу эмеспиз да. Руслан Байке келип ошону мировой деңгээлге алып кирип, мына Руслан Байке международный турнирлерди өзүңөр көрүп атасыңар, өзүңөр көрөсүңөр, айына 2-ден 3 жол өткөрүп, ошондой Иранда, Москвада, Казакстанда муну дүйнөлүк деңгээлге бир кыска убакытта чыгарган, буну өтө оор деймин. Ошо карабастан бул киши ошончолук деңгээлге жеткизгенине өзүмдүн атыман, ошо бүткүл кыргыз элинин спортсмендердин атынан кайрылып кетким келет. Терең таазим, рахмат. Биз заграницте көп чыгып калдык. Мисалы үчүн кайсы киши менен чет жака көп чыксаң, чогуу болсоң билесиң го адамды. Мисалы үчүн Руслан Байке менен көп чыктык. Руслан Байке өзү аябай жөнөкөй киши. Мисалы үчүн Руслан Байке азыр Кыргызстанда мейли дүйнө жүзүндө таанымал киши да. Анан жөнөкөй, простой, өзүн көтөрбөйт. Өзүн аябай жөнөкөй алып жүрөт да, жөнөкөйчүлүгүнөн аябай мага жагат. Анан ушу кыргыздын спортсмендердин ушундай бир күйөт, ушу Кыргызстан желегин желбиреткиле, алдыга эметкиле, силер да кыргыз элинин тарыхында калгыла деп. Мурда Шердок деген түшүнүк жок болчу. Азыр ушу Руслан Байке келгенден баштап ушул боецтердин ушул Шердокко да киргизип, мындай дүйнөлүк деңгээлге ушул биздин атыбызды чыгарып атат десем да жаңылышпайм. Ошондуктан Руслан Байкеге дагы терең ыраазычылык, ушундай кыргыздын боецтерин дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып атканына, мындай жашоодо мындай бизге дагы өзүнүн акыл насаатын айтып, көптөгөн жардамдарды берип жүрөт. Спорт менен бирге дүйнө элчисине айланган Руслан мырзанын абройлуу турнирлерге байма-бай каттап турганы маалым. Айтайын. Болуп өткөн WFC 44 эл аралык турнирине конок катары чакырылып, ал жакта Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров менен жолуккан эле. ВЭФ уюмунун чемпиондук курум Чеченстандын башчысына белекке тартуулаган Рамзан Ахмадович Кадыров бул өтө кадыр барктуу адам. Негизи Россия мамлекетиндечи. Мен айтар элем, мага сунуш түшүп, ушул Рамзан Ахмадович силерди чакырып атат. Конокко келип кеткиле дегенде чындыгында чоң сүйүнүч менен, чоң таң калуу менен бардым эле. Анан чындап келгенде бул кызыктуу окуясынын бири, самолеттон түшүп келатсак, алдыбызда жанагы апапак кийинген шейхтер түшүп келатканда алдында жанагы траптан түшкөндө джиптер туруптур да. Баягы мигалкалар менен дегендейчи. Мен ойлоп койдум, бул араб бир коноктор келип атат го, бир шейхтер деп атса, алар жырап эле сумкаларын көтөрүп эле өтүп кетишти дагы. Анан силер Руслан Кадыровмушсуңар, биз силерди күтүп аттык элек деп туруп эле тосуп алышты. Мен ойлойм, буга кыргызстандыктар буга мындай сыйды көргөндөрү барбы билбейм, но көрүлектери өтө көп да, андайдычы. Айтып атпайм, аябай өтө таң калыч менен аны кабыл алып барганда ушул Россия мамлекетинин, Чечен мамлекетинин экинчи адамы, эң жакын адамы Абузай Жандарович патриот аттуу бизден баягы наш старший брат деп коебуз, агабыз ушундай өзү тосуп алып, бизден Чечен мамлекеттеринин ошо министрлери менен, өзүнүн спикерлери менен, ушул командирлер менен отдельно мени чакырып, тосушуп, анан эмне дегенде бизден Орто Азиянын
биздин эң мыкты ушундай биздин коллегаларыбыздын бири деп айтып калган сөздөрдү угуп мени тааныштырганда, алар көрүп Руслан жөнүндө угуп жүрөбүз деп айтканда, бул аябандай чоң сүйүнүч, чындап келгендечи. Анан акыркы бир сапарымда ушул Рамзан Кадыровго өзүмдүн биздин ВФ организациясынын чемпиондук курун мен өзүм ошол чоң турнир болуп атканда өзүм кийгиздим эле да. Анын баары көп СМИлерде, BBC-синен баштап кайсы гана дүйнө жүзүнө Рамзан Ахматович Кадыров стал абсолютным чемпионом национальной борьбы кулату Эртаймаш деп, что с перевода переводится повалить деп, баягы көп жанакы эми айтылгандай эле BBC, Тартас дегендей көп баягы жанакы массалык маалымат каражаттарында чыкканда мен өзүм баягы таң калдым да. Бул эми мен ойлойм кандай болсо дагы бул аябандай чоң жетишкендик. Бул ушул улуттук спортубуздун чемпиондук наамын ошол бир федерациянын жетекчиси болуп туруп, Чечен мамлекетинин башчысына барып кийгизиш, мен ойлойм бул бир чоң бир тарыхта калган нерсе болду депчи. Анан көбү эми бул жерде деле баягы соц тармактарында буну чыгарып койсо, эми көбү туура эмес кабыл алып калышты. Эми эмнеге барасыңар, эмнеге бересиңер деген баягы көп суроолор туулуп калды. Бирок ушул мен айтып кетет элем, бул биздин улуттук спорттун эми ага эми бир 100 000 доллар турган бир нерсе белек кылган жокпуз да. Бул баягы эле улуттук спортубузду чемпиондук наамын бериш, мен ойлойм бул жерде жакшы эле кабыл алыш керек эле деп ойлойм да. Бирок мен ойлойм эми бул 10% бир башкача ойлосо дагы, бирок 90% ушу барктанып, сүйүнүп койду окшойт го деп баягы ойлойм да менчи. Ири мелдештерге ири каражаттар талап кылынаары турган иш. Чет өлкөдөн келген мушкерлерди машыктыруучулар менен жайгаштыруу, алардын учуп келип кайра учуп кеткен авиа каттамдагы билеттери жана дагы алардын гонорарлары. Деги айтып отурсак, көптөгөн суммадагы акча каражаттарын өз чөнтөгүнөн чыгарып уюштурганын мен эле эмес, көптөгөн адамдарды таң калтырса керек. Таң калтырганы менен Руслан мырза максатына жете билген, мекенчил жана спортту сүйгөн, спорт үчүн күйгөн чемпион экенине ынандым. Мисалы, чет мамлекеттерде турнир өткөзүш бул өтө кыйын, өтө оор. Анткени биз эми жакын эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандар өткөзөбүздөн биз алыскы Иран мамлекеттеринде, Иран мамлекеттин борборунда эмес, Иран мамлекет Курдистандарына барып, өмүрү ушул эжис мушташ өтпөгөн мамлекетке барып, ушул турнир өткөзүшүбүз бул ойлоп көрсө азыркы кезекте бул 2 жыл мурун болгон нерсе эле. Азыр болсо айта элем, кой элинайын, өткөзбөй эле койдум Иранда депчи, кулак мен тынч жашайлы депчи. Бирок чындыгында бул кандайдыр болсо да бул биздин максатыбыз болду. Ошо биз өткөзгөндөн кийин айтып берет элем, азыр Иранда биз менен иштешкен ошо Иран мамлекетинин спортчулары биздикиндей лицензиялы, биздикиндей уже турнирлерди өткөзүп, 4-чү ирет өткөздү 2 жылдан беричи. Аны ойлоп койсоң, кандай гана болбосун ушу килеген Иран мамлекетинде ушу ММА'ды эжис мушташты биз алып келдик десек, баягы туура болуп болуш керек. Анткени чындап келгенде буга чейин булар күрөштөн кыйын, бирок эжис мушташтан жок эле. Анан алар чалып, Руслан биян кантсек болот, тигинин кантсек болот, шердон минсек болот деп туруп, бири бирси түшүнбөй, жанакы англисче алар менен түшүнбөйт, Google переводчиктер менен сүйлөшүп атып, бирок азыркыга чейин ардактуу коногубуз болуп кетиңиздер деп туруп ар дайым суранып турушат да. Иран мамлекетине өткөзүп калдык. Ошондой эле Москва шаарында 5 ирет турнир өткөздүк. Биринчисинде барганда Москванын борборунда, центринде, Арбатта Wave Pro Fight өткөзүп, чындап келгенде бир 2-3 пачка акча көтөрүп алып кеттик элек, бирок ошондой болсо дагы Москвада өткөзүп келдик. Баягы Москвадан көптөгөн биздин мекендештерибиз келип,
баягы келип аябай суктанып, ушул кулатуу эртаймаш Россия мамлекетинде өтүп атат деп туруп, аябагандай бир жакшы ой пикирлерин айтып кетишти. Андан бери 4 ирет турнир өткөздүк. Баягы аяктан баша жалгыз биз эмес, ошол жактагы биздин мекендештерибиз спортту жакшы көргөн, спортко баягы сүйгөн адамдар ушул биргеликте турнир өткөзөлү. Ушу кулатуу эртаймаш биз да Россия мамлекетинде өткөзөлү. Москва шаарында гана эмес, ушул Екатеринбург, Новосибирск мамлекеттеринде өткөзөлү деп. Жана ошондой эле Дагестандардан чалып калышат. Баягы өз мекендештерибиз эмес, дагестанец, баягы жигиттер ушул биз ВФТ Дагестанды өткөзсөк, укмуш чоң бир жаңылык болот эле Дагестанда депчи. Мен айтар элем, бул ошондой өткөзөбүз дегени жаңы Дагестан эмес, ушул эле Таджикистан, Казакстан мамлекеттеринен ушу ММАдын өкүлдөрү биз ушул ВФТ өткөзсөк кандай болот? Уруксатыңарды бересиңер деп өзү суранып калат да. Мен биринчиден айтар элем, бул биринчиден биздин федерациянын бул кандайдыр бир авторитети депчи. Антпесе биз эле келип алып эле Казакстандын бир жекме-жегин биз өткөзөлчү дегенге мисалы көп кыргызстандыктар барбайт эле. Ал эми Тажикстанда болсо да, Грузияда болсо да ушул ВФТ биз өткөзөлү деп туруп көп аябагандай баягы сунуштар түшөт да. Мен айтар элем, анын баары менен биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Биз ар дайым айтабыз, каяктан өткөзбөгүлө, ушул деңгээлин түшүрбөгүлө деп баягы сүйлөшүүлөр жүрүп, ойлойм бул жер болсо дагы биз Грузияда дагы, Таджикистанда дагы көптөгөн мамлекеттерде өткөзөбүз го депчи. Андан тышкары баягы пландар менен бөлүшүп кетели. Ошондой эле Европа мамлекеттеринин чоң организациялары биргеликте Англияда, Латвияда, Францияларда ВФ менен биргеликте турнир өткөзсөк болобу деген көптөгөн сунуштар түшүп атат. Жакшы жигит элин өргө сүрөйт. Кол ачыктын жол ачык деген кыргызымдын философиялык, таамай айтылган сөздөрүнө төп келип, спортту сүйүп эле тим болбостон өзүнүн жашоосунда дагы маанилүү бир жагдай бул кайрымдуулук экенин жашырган жок. Колуман келген нерсени спорт жагына гана жумшай бербестен, ушул жанагы ата энеси жок, жана ошондой эле карапайым каарылар үйүнө ушу жардам бергенимде баягы унутпайт элем, ошого аракет көрөт элем. Ошону менен биргеликте баягы орусча айтканда благотворительный фонд деп коет, кайрымдуулук фондун түздүм эле. Ушул түзгөнүнө бир жылдын убакыты болуп калды. Ушул спорттон эмне ашса десем туура болуш керек. Ушул спорт жана ушул кайрымдуулукту бирге алып жүрүүгө ушу аракет көрөт элем азыркыга чейинчи. Мен ойлойм, ушул канчалык деңгээлде ушул менин мүмкүнчүлүгүм көбүрөөк болсо, ошончолук мен ойлойт элем, ушул меценаттык жагындагы, спортко өнүктүрүү жагында дагы өз күчүмдү дагы ушул болгон каражаттарымды аябайм деп. Большое спасибо Руслану Кадырмышеву, председателю фонда «Бакубат Келечек», который оказал нашему детскому дому благотворительную помощь. Передаю огромный привет. Руслан Джаманакович, если вы нас видите, то мы от бабушек передаем огромный привет, благодарность, всю нашу доброту, всю нашу искренность, нашу признательность вам. Уважаемый Руслан Джаманакович, мы очень вам благодарны за то, что вы проявили к нам большое внимание и прислали нам такой подарок, от которого мы в восторге. Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан деген сөздү жаш жагынан бекем кармап, бир ишти баштысы аягына чыкмайын жаны жай албаган Руслан мырзанын бала чагынан эмгекчил, баардык ишке жөндөмдүү экенин анын сөздөрүнөн байкоого болот. Ар бир ийгилик ар бир адамдан, каяктан болбосун, Кыргызстан болобу, чет мамлекет болобу, Америка болобу, мен ойлойм эң биринчиден бул адамдын өзүнөн депчи. Жана айтылгандай эле, адам бир ортодон бир максатты коюп туруп, ошону жасап келип бир кыйынчылык болсо, бул кыйын экен, кой мен башканы кылып көрөйүн, тигилер ошонун бир нерсени алып туруп жыргап кетип атыптыр деп ошого секирип, актан болбой калып бер жака секирген, мен ойлойм, это бул адамдын эң биринчи туура эмес кадамы го депчи. Мен ар дайым айтып кетет элем, баягы менин өзүмдө деле өзүмдүн мисалы бирдеме баштачу болсом, бизнес болобу, спорт жамаатында болобу, спортто болобу, алда бир максат койсом, ошону жетмейинче
баягы уктамай жок дегендейчи. Ал эми жетпей калчу болсом, баягы ичимде бирдемке бир өлүп калгандай нерсе болот да. Бир ушунчалык ошону мен өтө бир катуу өзүм алып коем да, жүрөгүмө катуу алып коем. Ошон үчүн баягы мен бир нерсени баштасам аягына чейин жеткизгим келет. Ал эми же болбосо оңой менен бир анча мынча нерсени баштабайт элем да. Бул чынында мен бир 8 класстан барып эле чоң пыльцосту көтөрүп эле машина жууп калчу элем да. Машина жууп мектепте окуп жүрүп эле сабактан кийин чабып эле. Баягы айтып берет элем, бул баягы жетишсиз жашоодон эмес. Ар дайым айтат элем, Кудайга шүгүр, ата энем кызматчы болуп, мамам өмүр бою банк тармагында иштеп жүрүп, баары жетиштүү болчу да. Бирок өзүм бир баягы кичекейимен эле өзүм бир иштеп, бир 100 сом болсо да өзүм таап бир иштесем деген бир кичекейимен эле ошондой элемин да. Бизден папашалар сүйлөшүп калчу эле, сага эмне жетпейт, жөн үйдө отурчу, сабагыңды окучу депчи. Бирок андай болбостон баягы жанакы кичекей кезимен эле ошол бул тырышчаак элем. Айтылгандай эле ошол жерде базарга барып, охрана барып иштеп алып эле бир 10 класстарда бир көлдө кичинекей бир үйүбүз болсо, аны жайбоо иштетип, баягы элдерди киргизип дегендейчи, көлдөргө гамбургер жасатып, анан видеокамера тарттыртып дегендей бир ушу өзүмдө бизнес жакта аябай көрүм келчү эле да. А мен ойлойм, ошондо да болсо бир кичинекей жаш кезимен болсо дагы ушул эми ата энем жакшы турат, эми мага эмне жетпейт, кийин окунуп бүтсөм баягы бир жака иштээрмин, же ата энем жумушка киргизип коет деген эч качан андай ой болбоптур да. Биз башкача, андан көрө ушул биз кичине болсо дагы ата энебиз көрүп туруп, ушу биздин эмгегибизди, ушу биздин тырышчаагыбызды көрүп, ушу жакшы балдарды тарбиялаптырбыз деген бир ою болсо деген эле ой менен эле алдыга кете берипбиз да. Андан кийин айтылгандай эле 2005-жылдары мебельный цех ачып, бир 2 баланы жумушка алып, жанагы жумшак эмерек жасап, анан Украина, Россиялар менен иштешип калдык. Аяктан чоң оборотторго чыгып, мен ойлойм, бул акыры отуруп туруп, негизи бизнес тармагында ойлогон максаттарыбызга негизи азыркы кезекте бир 50%-на жеттик болуш керек депчи. Демек, бала чагыңыз ушу Фрунзе шаарында өткөн ал убакта. Баягы ал кезекте 82-жылы 3-ноябрда төрөлгөм өзүм. Ошол убакта азыркы кезекте Токөл жашат Восток 5 жанындагы район бар эле, ошол жакта баягы кичекей кезим ошол жакта өттү эле да. Анан кийин бир 90-жылдары Алтын Микрорайонго көчүп, ошол 39-мектепке кирип окуп калдым. Мен ошол жактан 11-классты бүтүп, анан кийин окуу жайга ошол жактан кеттим да. Эми кичекей кезим жана мен ойлойт элем, азыркы караганда, азыркы балдарыбызга караганда кызыктуураак десем мен. Туура болуш керек, анткени ал кезекте компьютер жок, теге жок, эшикке чыгабыз, ойнойбуз, чүкөсүн ойнойбуз. Баягы балалык чагыбыз өтө кызыктуу өттү эле. Өзүбүз 3-1 тууганбыз негизи. Мен ортончу салам, улуу байкем бар. Анан кичүү инем бар, талант. Менин жанымда жүрүп, ар дайым баягы менин жанымда жүргөн кичүү инем. Бул баягы жана үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, өзүм мен атам, апам менен өзүм мен айтар элем, кийин эле бир 5 жыл болуп калды го дейм, баягы бөлүнүп, баягы өзүнчө жашап дегендейчи. Ага чейин ушу ата энемдин колунда. Баягы мен өзүм ошону кичекейим каалачу элем. Ушул баягы баланын максаты бар го, ушул менин оюма койсоң, ошо бир дагы бир 60-70ке чейин ата эне менен жашагым келген оюм бар эле да өзүмдүнчү. Анткени мен баягы жана инем айтып кетти болуш керек. Эң биринчи максатым бул жашоодо ушул ата энем, негизинен атам ушул бизди көрүп, уулдарын көрүп, бактанса, мактанса деген эле бир чоң бир кичекей кезибизден эле ушундай бир жакшы бир ушундай бир ниетибиз бар эле. Мен ойлойм, баягы кайсы ата эне болбосун, өзү кандай баягы тарбия көрсө өзүнүн ата энесинен, ошондой өзүнүн балдарын ошондой кылып тарбия берет го деп мен ойлойм да. Мен ойлойм, биринчиден бул тарбия ата эне урушуп эле же болбосо мындай кыл, тигиндей кыл деген тарбия эмес, бул негизи ата эненин өзүнүн эле жүрүм туруму. Ата энесин баягы
кыз болобу, баягы эркек уул болобу атасын көрүп, атам ичпейт экен, атам чекпейт экен, атам ушундай темселеп бир жакта жүрө бербейт экен, ушул баягы үй бүлөсүн канчалык ушундай атасын болгон мамилесин үй бүлөсүнө ошону көрүп эле мен ойлойм ар бир уул кыз ошону көрүп чоңоет депчи. Кыздар болсо ушундай кийин турмуш курарда дагы ушу атасын окшоштуруп бир баягы бар го. Ошо атасын көрүп менин күйөөм ушу атамдай болсо деп көп бир баягы кыз кишилер деген да. Ал эми эркек уулдар болсо ушундай эле баягы өзүнүн энесин көрүп менин келинчегим, ала турган келинчегим ушундай болсо экен, мен ушу апама окшош болсо экен деген баягы ой болот экен деген баягы кыргыздарда сөз бар го. Бирок мен айтар элем негизи эң биринчиден бул биздин ар бир баланын жетишкендиги, ар бирөөнүн ушул жаман жолго түшүп кетпегени, ушул бир кандайдыр бир ийгиликтерге жеткени болсо дагы бул ата энесинен болгон бир таалим тарбиясы. Сиздин канча балаңыз бар? Мен негизи 2 уул 3 кызым бар өзүмдөн. Жакшы, Кудай кут кылсын. Өзүңүздүн балдарыңыздын чет жакта окуп, чет жакта билим алышын каалайсызбы? Мен негизи эле мен ар дайым айтып кетет элем, ушул Кыргызстандын ичинде эле негизи ар бир кыргыздын жараны, ар бир кыргыздын уулу жакшы ийгиликтерге жетсе болот деп мен эсептейм да. Анткени мен башынан эле кандай гана болбосо мен көптөгөн курсташтарым, классташтарым ушул мен чет мамлекетке барып иштесем, чет мамлекеттен барып окусам, же болбосо чет мамлекеттен ушул акча таап байып келсем деген көп бир курсташ, классташтарым өтө көп эле. Бирок мен ошондой эле айта берелем да. Чет мамлекетке барбай эле андан үйүңдүн жанында, үйүңдө ата энең менен, бир туугандарың менен болуп, өз жериңде баягы ыйык Кыргызстан жерге берсе деле чоң ийгиликтерге жетсе болот деп ар дайым жаш кезимден бери айтып келет элем. Анан жаңы силердин сурооңорго мен өзүм уул кыздарымды кийин чет мамлекеттерде окутуп же иштеткиңиз келеби деген суроого мен жооп берет элем. Жок, мен деле ушул мен уулдарым болсо дагы ушу Кыргызстанга кичине болсо дагы кандайдыр болсо дагы бир өзүнүн бир пайдасын келтирсе деген бир чоң бир ниетим бар. Ал эми кыздарыбызга деле мен ошентип ойлойт элем. Мен ойлойм ар бир кыз кишинин бул бактысы эле күйөө депчи. Көп айтат карьера кылыш керек, тигинтиш керек деп. Мен айтар элем бул биздин өзүмдүн папашым деле айтып кетет. Ар бир кыздын бактысы эле күйөө деп эсептейм мен. Айтсаңыз, ушу көптөгөн мамлекеттерде ийрем элдештерди уюштуруп жүрөсүз. Ушу тил жагынан маселе жаралды беле? Негизи канча тилде сүйлөйсүз? Эми чындап келгенде айткым келет эле 4 тилди сүйлөйм депчи. Чындап келгенде мен ойлойм 2 тилде негизи сүйлөй алам. 2 тилде сүйлөйм, бул баягы орус тилинде жана кыргыз тилинде да. Бирок эми негизи мен ар дайым айта кетет элем, өз балдарыма да айтып кетет элем. Эң негизгиси өзүнүн кыргыз тилин билүү. Эң биринчи бул өз тилиңди билиш керек. Анан ошондой эле орус тилин да ошондой эле биргеликте билсе, бул мен ойлойм бул азыркы мен айткандай эле кайсы гана мамлекетке баягы Орто Азия мамлекетинин ортосунда баягы барсаң, орус тилин жакшы билсең, мен өз үйүңдө жүргөндөй эле жүрө бересиң. Россия болобу, Чечнясы болобу, каягында болобу, бул деле баягы керек нерсе да. Ал эми кыргыз тилин болсо, бул мен ар дайым айтып кетет элем, өзүм мен кыргыз классы бүттүм эле. Кыргыз классы бүтүп, мен баягы университетке барганда орус группага кирип калдык. Бул баягы биз тамашалап айтып калабыз ар дайым. Кайсы мектепти бүтүрдүң эле деп орусча сурап калса айтып калат элем. Я кыргызский школа скончался деп күлүп калабыз да. Бул мен баягы чында ошого сүйүнөм да. Азыркы кезекте, азыркы заманда баягы азыркы деле өкмөттө болобу, кандай гана болбосун, негизи кыргыз тилин билүү зарыл. Бул так что баягы даже силер менен сүйлөшүп отурган кезекте, мисалы кыргызча билбей, орусча жарымын орусча сүйлөп, жарымын кыргызча сүйлөп турсам деле мен ойлойм бул кичине окшошпой калмак го депчи.